Бисмиллахиррахманиррахим. Саламым жалпы кыргыз элине, момун мусулман бир туугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан бир туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракату. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман бир туугандарым, жогорку элдик көзөмөл өз кызматтарын аткарып атат. Мына азыркы бүгүнкү күндө интернет тармактарында жанагы бир байеки боюнча ачкарик деп ар ким сүйлөп, кайсы иште экенин билбестен эле адамдарыбыз ушуну интернетте катуу талкуулап атат. Биз азыр ошол адамды мына таап келдик. Мынакей билим берүү бөлүмүнүн башчысы Сариев Сопобек Камалович деген байекебиз экен. Өткөндө тополоң болуп камералар менен кандай болуп буруш болгон экен, мен азыр өзүм менен кирип өзүмө түзмө сүйлөшөбүз. Урматтуу кутуңдар, биз менен болуңуздар. Салам алейкум. Кандайсыз? Сопобек ага, жакшы ака. Мен өзүмө тааныштырып коеюн. Менин атым Акбала. Түштүк боюнча Верховный народный контролдун төрагасы болом. Азыр интернет тармактарында аябай талкуу болуп атат. Баягы бир жаат кетип атат да. Сизди мындай таламыңызды талашкан адам жок. Толку бир жаат. Бул кишини иштен жок кылыш керек. Бул кишини жанагындай жиндиканага барып жаткызыш керек. Анан бул кишини текшериш керек. Садыр Кожоч эмне үчүн бул кишилерди жумушта кармап отурат деген ушунча интернетте талкуулар болуп атат. Аны өзүңүз уже кабардар болсоңуз керек. Негизинде азыр мен дагы сизден уруксат алышым керек. Өзү негизи ушуну камера тартсам болобу, болбойбу деп. Эми Алланын ыраазычылыгы үчүн биз бир эле сторона иштебестен эки жактын дагы сөзүн угушуп туруп, анан кийин кыргыз элиме биз толук маалымат жеткизишибиз керек да. Мына былтыркы быйыл болду. Мен ойлодум, 3-4 күн болду бул нерсени көргөнүмөчү. Жана видео ушул кабинетте бирөөлөр менен жакалашып, мушташып, баягындай ушундай калдуу нерселер болду. Бирок ошого сизден биз толук бир маалымат алайлы деп келдик. Бул качан болгон? 3 күн болду же 4 күн болду? Жакшы бир маалымат берип койсоңуз. Хорошо. Так. Негизи бул окуя өткөн жылды декабрь айынан башталган. Негизи декабрь айында мен отпуска мезгилинде ошол блогермин деп өзүн тааныштырган Кубанычбек Бакиров деген бала келип, ушул жерде провокация кылган. Мектеп окуучулары эмес, башка баягы мектептен чыккан эле оронгон кыздарды алып келип алып, бизди ушундай мектепке киргизбей атат деп шантаж кылган да. А самом деле мен аны мектептерге дагы алып бардым. Бүгүнкү күндө мектептерде ошол жолук салынып, кадимгидей эле окуп атышат. Ага разрешение бергенбиз, эч проблема жок. Анан бир топ жолу бул жерге келип ушундай ызычуу кылды. Ызычуу кылып, жоопсуз эле келип туруп 3-4 бала менен кирип келет дагы, уже тартып, анан түрдүү суроолорду берип, эмне себептен тиги жоолукка каршы чыгып атасыз? Мен ага айткам мурда дагы, жоолукка каршы эмеспиз. Мектепте ак жолун салынып, кыздар 7-8, 10 класска чейин барып окуп атат. 11 мектепте мына мисалы үчүн өткөндө деле алып бардык. Ошол эле 1 мектепте, орус мектептер бар да бизде дагы. Ошолордо деле орундай жолугун салынып алып окуп аткан кыздар бар. Бирок эми акыркы кандайдыр бир ушул 21 сентябрдан баштап абдан көп күчөп кетти да. Бул окуя болгону ушул жерге кабинетке кирип алып 3 бала менен, 3 өзбек бала менен келип тарткан. Бул качанкы болгон окуя болду? Бул былтыр апрель айында болгон. Былтыркы апрель айында болгон окуяны булар монтаждап туруп салып атышат да, таптап. Да, азыр мына ушул күнгө болуп атат депчи. Анан самом деле андай болгон жок да, булар максаты эмне экенин билбейм. Деген кезде ошондой провокация кылып, анан исламга жамынып алып, ошондой кылып атышат. А самом деле исламга жамынып, булар мен азыр түшүнбөгөндө бул кайсыл жактан акча каражатын алып атат. Ошол мезгилде мисалы үчүн таластан звонок болсо, бир түндө таласка барып калып, ушундай неме болуп атат. Өткөндө Кара Сууга барды, эч киргизбей мектепке. Бизде азыр өкмөттүн буйругу чыккан. Мектептерге мына Перимде болгон окуядан кийин, Россияда болгон окуядан кийин бизге буйрук келген, мектептин тертибинде эч бир адамды, чужой адамды киргизбеген. Биз ошолордун бүтүн баары жогун неме болсок, жок, бул
зордоп мектепке кирет да, барып алып кичинекей немелерин, кичине бир неме болсо ошону чоң кылып чыгарып, эң акырында ар түрдүү адамдар бар экен, туура эмес түшүнүп атат да, бугачы туура эмес түшүнүп атат дегенкизи. Анан мени будто баягындай билимсиз, жакшы жетекчи эмес дегенге чейин алып барып койду да. На самом деле бүгүнкү күндө мына Базарогонго келип иштеп атканым 2 жылдан өттү. Кудай буйрса, бардык нерселер жакшы биздин райондо. Жанагы суицид, койчу деген кылмыштуулук бүтүн баары жок, почти жок койсе. Азыр ушул көп адамдарда интернет тарамактарында ушундай талкуу болуп атат да, бул киши баягындай билимсиз, эгер билимдүү болгондо мындай кылбайт эле, бул каяктан келип эле отура калды деп, буга чейин кандай тармактарды иштеп өттүңүз? Дегенкизи эми мен ушу жаш кезимден эле райком комсомолдо, Сузактан райком комсомолдон баштап иштегем. Областтык администрацияда иштедим. Област жетекчи болдум, таза суу программасынын Жалал Абад областында 7 жыл иштедим. Андан кийин международный организацияларда иштедим. Сузакта районо болуп иштедим. Базарогонго келгениме 2 жылдан 2,5 жыл болду. 2,5 жыл. Да, бул тармакта мына 2,5 жылдын ичинде мына мисалы иштеген иштерим, баягы жасаган иштерим боюнча айта кете турган болсок, мен келгенде 36 садик болсо, бүгүнкү күндө мына садиктердин саны 45-ке жетти. Окуучулар 35 миң болчу, бүгүнкү күндө 39 миң окуучу окуп атат. Ошол эле мезгилде мына райононун, өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот, райононун ичинде толук ремонт иштерин жүргүздүк. Ар бир баягы адистердин бүтүн баарын компьютер менен обеспечиттеттик. Дегенкизи ишибиз аябай жакшы. Сырттан, например, бүтүн баары жолун жакшынакай кылып, ошол мектептерге билим сапатын жогорулатуу боюнча абдан жакшы иштеп. Бирок азыркы райондар боюнча жанагы жолукка тыюу салуу деген нерсе жок. Жок, андай жок. Бул эми мындай кылып атат да. Бул киши жолукка тыюу салып, мектепке киргизбей атыптыр. Жок, кантип киргизбейбиз? Киргизип эле окуп атпайбы? Эгерде неме кылсаңыздар, чогуу деле чыгып келебиз азыр мисалы үчүн. Ошол мектептерде жакшынакай эле ак жолугун салынып, жакшынакай окуп аткан окуучулар бар. Эми бул максаты башка болчу, эми чамамдачы. Мен ойлоп калдым, азыр бул значит максаты бир заказ эле болуп аткан, сиздин местоңузга балким кызыктар болуп аткандар бар. Эми болуп аткан деп менин оюм ушундай болду. Ким билет, эми бирок азыркы күндөр келбей качып жүрөт да. Эми буга чейин деле прокуратура менен бирге баягы прокуратурага жазды, алдар текшерди. Мыйзам бузуу жок да. Мыйзам бузуу эч кандай мындай неме жок биз тараптан. Өзү келип мыйзам бузуп, ана моралдык ущерб келтирип атат. Мына бүгүнкү күндө баягы кан басым көбөйүп кетет, кээде ошо утуруу ишке тоскоол болуп атат түздөн түз. Анан муну туура түшүнүш керек негизи. Мен жеке жалпы кыргыз элиме кайрылып кетем, урматтуу кыргыз элим. Мен ар дайым айтам, бардыгыңыздарды ынтымактуулукка, биримдиликке чакырып кетем. Мен ар дайым айтам, азыр ушундай интернеттерде ар дайым айтам, бир жаат иштебеңиздер, урматтуу бир туугандар. Мына айтып атасыздар, ал адамдын алдына барсаң өлтүрүп коет, ал психика деген нерседен көп адамдардын WhatsApp'тан да жазып атасыңар, комментарийдан жазып атасыңар, мындай Кудайдан коркуш керек, урматтуу бир туугандарым. Аллахыма шүгүр. Мына кандай жолукка тыюу жок деп атат. Бул жерде бир мындай бир заказ нерсе болуп атат да, көрө албастыктын ичи тарлык да. Баягы айтат го, биздин журтбашыбыз өзү айткан, чымчыкты сойсо да касап сойсун деп атат. Мына өзүнүн иштеген ишинин бүт таржымалын айтып өттүм, мен кайсыл жерде иштеп кеттим деп. Азыр алып келип эле бул бир жерден бир айыл өкмөттөн алып келип бул жерге коюп койгон жок. Жашы дагы кыйлага барып калган адам экен. Баягы жакшы сүйлөсөң дейт, жылан ийинден чыгат дейт. Мен деле азыр келип туруп эч такылдатып эле ичти бир тээп кирип эле мен сени тартам дей турган болсом, конечно тарттырбайт, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн мен жалпы жана блогерлерге кайрылып кетем. Жанагы бирөөлөрдүн акчасын алып кызыкчылыгы менен ошол жерге местага барып отурат элем, барып деп акчаны чөнтөгө салып. Ушу акыркы күндөр ушу чын айтайын, ушу блогерлерге кайрылам да. Туура нерсе мындай, туура нерсени чагылдыргылачы, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн бизде ынтымак, ошон үчүн ынтымак жок болуп атат. Мына бир жакшынакай адам жаныбызда отурат, кандай сүйлөгөндөрүн көрүп атасыздар. Жолукка тыюу жок.
каалаган жерлерде жолук салынып атат. Анан кийин келип туруп района бул жерде ошо мектептердин үстүнөн башкарып туручу. Ошо жолук салынбаган силер ошо мектептерге барып кайрылбайсыңарбы, директоруна барып айтпайсыңарбы, ким кылып атат, кимден кайрылып атат. Эгер ушул Сопибек деген ушу районуна заказ кылып атат деген болсоңор, келип туруп факты менен айтсаңыздар болот, урматтуу бір туугандарым. Ошон үчүн баардыгыңыздарды ынтымактыкка чакырып кетем, урматтуу бір туугандар. Мен сиздерге толук маалымат жеткиздим деп айта аламын. Бул окуя мына өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына ушул окуяны бүгүнкү күндө дагы ютубтардан кайра жаңыланып чыгарып атасың. Алладан корккула. 1 жылдык болгон нерсени кайра тартып чыгарып атасың. Бул мындай бир Кудайдан коркуш керек. Жанагы блогердин фамилиясын атын билип коелучу, ким дедиңиз? Бакиров Кубаныч дейт, блогер дейт мынакей. Ушу блогер азыр дагы башка жерлерде жүрөт дейт. Мына мен Кубанычка мен эскертип берип коеюн, bir тууганым. Келип алып эле бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн, акча үчүн чуркаган болсоң, анда жаңыласың. Мектептерде жолукка каршы жок. Каалаган адамдар жолук салынып жүрөт дегенди биздин министерстволор бизде министерство айтат. Бул жолук салынсын деп аткан. Бул эмне? Министрден улукпу? Бул деле уруксат берип атам деп айтып атпайбы, урматтуу кыргыз эли? Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу буртан, ынтымак болойлу. Бир видеону чагылдырсак да туура чагылдырайлы. Былтыркы нерсени монтаждап TikTok'ка да чыгарып атасыңар, биягына да чыгарып эптеп адамды баягындай кылып жыгытыш керек да. Берге бир айтып өзү айтмакчы бир алып келип бир дөдүрдү коюшубуз керек. Ошо дөдүр анан ошо жолуктарды салындырып ошондо кубалаган ошондо бизге жагабы? Айткылачы кыргыз элим. Келиңиздер, барыңыздар ынтымактыкка чакырайлы да, бир болойлу дагы, биригип баягы айтмакчы чымчыкты сойсо да касап сойсун деп мына иштеген ишин алып кетип атат. Действительно буларга тоскоол болбошубуз керек биз. Жумушту кылып атат мына районада, ошо мектептерде жалып болсо, мектептерге барып, ошо мектептерден интервью алыңыздар. Ошон үчүн кыргыз элим биз менен болуңуздар, аман болуңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.